Өнүгүү прогресс саясий партиясы айткан убадасын аткаруу менен дыйкандардын жумушун жеңилдетүүдө. Буга чейин аталган партия 61 МТС ачууну убадалаган болсо, кезектеги 59-чу МТС Баткен облусунун Исфана шаарындагы Самат айылында ачылды. Биздин партия идея көтөрдү. Биздин партия ушу идеяны аягына чейин чыгарып келатат. Бирок 60 МТС бул Кыргызстан үчүн аз экен. Биз ушуну жазып атканда 500-600 деп айтсак болот эле, бирок ушундай биз чочуладык. Эгерде көп айтып койсок, аткара албай калсак, анда эл бизди калпычы деп айтат деп ушундай коркконбуз. Бирок биз азыр өзүбүзгө план койдук. 60 эмес 120 МТС ачабыз деп план койдук. Самат айылында 1700гө чукул эл жашайт. Айылдыктарды түйшөлтүп келген маселе дал ушул дыйкан чарбасына керектүү техникалардын жоктугу эле. А бүгүн болсо элет элеңсеген жаңы техникалык шаймандардын келүүсү тургундардын жашоосун алда канча жеңилдетип, дыйканчылыкты өркүндөтүүгө шарт түзүлүп калды дешет. Бизде буга чейин бул Самат айылында техника болгон эмес. Бүт барлыгы бирден экиден болгон, бирок эски болгон. Азыр буюрса бизге жакын техникалар келди. Бизге айылга ушул Самат айылга эң жакшы жардам, жеңилдик болуп калды. Союз мезгили ыдырагандан бери Кыргызстанда айыл чарба жааты бир топ төмөндөп, айыл чарбасы көңүл сыртында калган тармак катары белгилүү. Мындан улам Өнүгүү прогресс саясий партиясынын башкы планы айыл чарбачылыгын өркүндөтүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетип, дыйкан жазда кетирген чыгашасын күздө түшүм жыйноодо актагыдай болушу шарт. Союз таркагандан кийин айыл чарба продукциясы ички дүң продукциянын 32%-ын түзүп келген. Мындайча айтканда 3/1 бөлүгүнүн мамлекеттин өндүрүшүн түзүп келген. Бүгүнкү күнү ал пайыз 12-ге түштү. Миллиарддаган жоготуулар, миллиондогон айыл чарба продукциялар жоготуу болду. Айыл чарба тармагынын өспөй жаткандыгынын себеби бул албетте техникалардын жетишсиздигинен улам айдоо аянттары бош калгандыгы. Эгерде керектүү техникалар менен дыйкандарды камсыз кылып турса, анда буга окшогон көйгөйлөр жаралмак эмес. Эми Өнүгүү прогресс саясий партиясы 60 МТСти жакынкы күндөрү Сузак районундагы Барпы айылында ачаарын билдирди. Ал эми 61 МТС болсо Аламүдүн районунда болоорун белгиледи. Бул менен гана токтоп калбастан аталган партия 120 МТС ачып берерин калкка убадалады. Дөөлөтбек Кочкорбаев, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь.